Жалал Абад шаарында коммуналдык кызматтарды колдонуп, ага болгон төлөмдөрдү өз убагында жүргүзбөгөн жашоочулар бар. Аларга карата шаардын суу канал башкармалыгы тазалык кызматы менен биргеликте түнкү рейд жүргүздү. Кыдыруу шаардагы Достук аймактык башкармалыгындагы көп кабаттуу үйлөрдө орун алып, карыздар абоненттерге аталган мекемелердин жетекчилеринин катышуусунда түшүндүрүү иштери алып барылды. 2049 сом. Муну айына эсептегенде 28 сомдон төлөйсүңөр өзүчү. Өткөрүлгөн рейд учурунда кызматкерлер тарабынан төлөмдөрдү өз убагында жүргүзбөгөн абоненттерге чаралар көрүлөрү айтылганы менен алар тарабынан бир катар түшүнбөөчүлүктөр орун алды. Мындан тышкары ири өлчөмдөгү карызы бар үй ээлери эшигин ачпай тоскоолдуктарды жаратты. Эле бар эш ташышына тура келет. Өз убагында жүргүзүлбөгөн төлөмдөр аталган мекемелердин жыл башында бекитилген пландарын аткарылышына да көйгөй жаратат. Аны менен бирге көпчүлүк үй ээлери жашоочулардын так санын жашырып, атайын кызматтарга болгон акыларды кыскартуу аракеттерин көрүп келишет. Адам саны боюнча 2 адам деп жазып коюп, 6-7 адам жашагандар чыгып атат. Карыздар бүгүнкү күндө 500 сомдон тартып 8 миң 10 миңге чейин төлөбөй жүргөн абоненттерибиз бар. Ошол рычагтын жоктугу да себеби биз счетчигибиз жок, кыркып кете турган эч нерсебиз жок. Суу канал башкармасы жок дегенде сууну кыркып коркутканга мүмкүнчүлүгү бар. Бизде андай жок үчүн биз ушулар менен чогуу чыксак, ушул мындай бир пайдалуу болуп атат да бизгечи. Кызматкерлердин айтымында коммуналдык чыгымдардан жыйналган каражаттар кайра эле жашоочуларга ичүүчү суу жеткирүү менен тазалыгын камсыздоого жумшалат. Карыздар абоненттерден төлөмдөрдү өндүрүү иштери дагы да улантылат. Көпчүлүк адамдар пайдаланган нерсесине да төлөбөй же убакытты артка созуп ушундай кылып жүргөн үчүн ушу рейд уюшулду. Бул жерге эскертүүлөр берилген бир нече жолу. Же биздин эскертүүлөрдү эске алып айтат. 35 миң сом карызы бар. Келсе ар кандай шылтоолор айтылат. Белгилей кетсек, бүгүнкү күндө Жалал Абад тазалык кызматы 64 миң шаар калкынын тейлесе, ал эми суу канал башкармалыгына 25 миңге жакын абонент катталган.